Qara sen uyun bana qarachi uyingdi. O sen uyun bo'ladi dastan. Биздин дастан төрөлөрдө Алина менен больницага чогуу барып, ушу абдан толкунданып, эсимде ошолору 12-жылы 10 февралда төрөлгөн 2 кило 800 грамм 50 сантиметр менен төрөлгөн. Мен ошо больницада болуп төрөлгөндөн как раз менин көкүрөгүмө алып келип жаткырышып, мен ал сезимди мындай даже сөз менен айтып бите албайм да, аябай толкундануу менен аябай мындай бир сезим болду да, даже мен дем алгандан коркуп жаттым да, ушу кандай катуураак дем алып ийсем эмне болуп кетет дегендей болуп ошо кыймылдабай жаттым да, абдан толкундандым да. Көзүмөн жаш чыкты, жатып алып ыйлап медсестра келип айтты да, сим ыйлап атасыз деп, бул ый деген кубанычтын ый деди. Мен кубанганыма нөөрө эле болгондуман ыйлап атам деп. Кой десе болбой кээде жыттап каласың го. Анан карасаң эми бүгүн тим эле созулонуп болбой калган. Элдин баары айтат да, мындай серьезный жигит экен деп кичине күлүп койчу балам. Дастанчик. Мейлиң күлбесең кой. Андан кийин толкунданып атасына звонить эттим. Атасы да мынтип айтып калат да, орун басары деп, биз ошо орун басарыбыз деп дастаныбызды биз абдан жакшы көрөбүз. Анан атын Дастан деп атасы койгон. Фарсы элинин акыны илгерки чыгыштын эң күчтүү акыны Фирдоусунун чыгармасы бар. Рүстем дастан деген поэма. Мына ошол поэмада мен атым Рүстембек. Анан кийин Рүстемдин оğlu Дастан болсун деп ошо Дастанды үйдө бала акыра менен энатасы, папасы, мамасы менен кеңешип туруп, чогуу койгонбуз. Могу отурган столдун тегерегинде отурган ошо биздин үй бүлөбүз, Бактыгүл экөөбүздүн мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн 40 жыл жашаган экенбиз. Ушул баш кошкондон бери анда бери мына бир уул, эки кыздын энатасыбыз. Мына бүгүнкү күнгө мына уул, кыздар, күйөө балдар, келиндер болуп саныбыз уже 20-га жакындап андан өтүп турат. Санабайт деп коесуңуздар. Балдарга айта кетейин бир эмесин. Папаңар мени убара болуп ухаживать этти, гүл подарить этти, ресторанга алып барбай эле үйдөнүп алган. Анан бирок ошондой обещать эткен. Мен сени кор кылбай багып алам, мен сени жакшылап багып алам деп ошонун сөзүнө турду. Мына жакшынакай кылып кор кылбай жакшынакай багып атат. Кудай өтө мына өзүбүз Рустам экөөбүз үйлөнүп бир чамадан, менин бир чамадан болуп көтөрүп частный квартирада жашап кирдик эле. Анан эми Кудай өтө мына момундай жакшынакай турмушта болуп, балдарлуу болуп, момундай неберелүү болуп, жакшынакай өзүбүзчө бир шаар болуп калдык. Койчу. Жакшылап күлбөйсүң, калп айтпай. Жакшылап күлчү. Бул балам. Алба дейм. Просто папанын профессиясы өзү прокурор дегенден өзү может быть строгий, жесткий, сильный. На самом деле он очень добрый человек. Поэтому мен өзүмдүн башында мындай болушу кыркачыраак сезчүмүн, азыр болсо аябай өзүмдү эркин сезем. Мы часто вот с родителями выезжали на природу, вот когда теплая погода стояла, мы часто садились в машину, брали с собой там продукты, готовили там, папа нам шашлык всегда готовил по своему особенному рецепту. Потом моменты, я помню, когда мы в Чонгеминге, Барганда, к бабушке и дедушке, мы каждое лето ездили к бабушке и дедушке. Вот обязательно по дороге
Бомский ущелье, папа останавливался около родника. Мы обязательно набирали воду, пили, умывались, спускались к речке. Вот действительно такие моменты ностальгические, которые вот придают, вот даже если уже взрослый человек, все равно придают какие-то вот воспоминания, теплые чувства. Вот таких моментов было много у нас. Хоть и папа был очень занят, он старался находить время для семьи, для детей. Самым ярким воспоминанием моего детства были моменты, когда папа приходил с работы, я выбегала ему навстречу, вешалась ему на шею и не отпускала его, потому что он очень много работал, и для меня моменты его прихода с работы были самыми счастливыми моментами. Я надеюсь, у моей дочери будет такое же счастливое детство, как у меня, потому что у меня было очень много интересных, запоминающихся и радостных моментов в моем детстве. И мои родители всегда были примером для нас во всем. Они дали нам образование, нам очень часто покупали книги, и у нас очень большая была библиотека в доме. Давай, давай, давай. Опа. Опа. У них большой дом, там могут все поместиться. Это сделали для всех нас они. Я их очень сильно люблю, потому что они добрые, красивые, молодые еще. Biz жаш кезде бульварга келбей салганды жакшы көрчүбүз. Биздин возрасттагы студент кезибизде ушу бульвар аябай мындай жакшы жер болчу да. Ухожун элинде жакшы болуп элдердин баары, жаштардын баары, студенттердин баары ушул жерден келбей салганды жакшы көрчү. Биз да ошолордун арасында келчүбүз. Ошол күндөрү ушул убакка чейин бизде жакшы эсибизде. Биз жолуктук качан билбейм үмүтүм. Жүрөк отум элеп алдың сен бүтүн. Бир гана эмес тагдырга миң талайыма рахмат. Бизди кошкон ошол айлы ошол жырган ошол дейбир. Артынан тұрқап бұқаш етіне қалдым міне, мен компенсировать етейін, мынау гүлді алып, жақшынақай көңіліңіз менен ес алып қойыңыз, бетіңіздер Рахмат. Көпке күтіп қалдыңыз ба? Көпкө күттүм. Кешіріп қоясың. Мен күттіріп әлі шашып келгендей болдым, бірақ жолдың бары пробка екен де, машина, кіші көп. Біріншіден адамның көркі, жаштырымның көркі, сыртқы тұрпаты, сымбаты дегендей. Анан характер, анан біріншіден ошо бактыгүл мүнөзү менен жакты болуш керек. Мага турмуш куруу эри шаркак болуп ушунчалык жашагыл абдан чоң бакыт, абдан чоң жоопкерчилик. Буга көпчүлүктүн баары эле чыдай бербейт. Ошон үчүн түшүнүш керек да. Өзгөчө үй бүлөлүк турмушка биринчиден адам ар тараптан аң сезими менен даяр болуш керек. Ошого андан кийин ошол кадамды баштагандан кийин кармашкан колду ажыраштырбай жеңили болобу, оору болобу ошол турмуштун баарын көтөрө билиш керек. Бирөөсүнүн ачуусу келсе, экинчиси токтоп калып, бири-бирин сыйлашып, бири-бирине кечиримдүү болбосо эч качан мындай даже 4 жыл 4 ай жашабай калышы мүмкүн. Эң туура айттың. Экөөбүз ошо бири-бирибизди сыйлашкан үчүн, бирибиздин ачуубуз келгенде бирибизди ачуубузду токтотуп калып, кечиримдүү болуп жашаган үчүн ушу 40 жыл жашадык болуш керек деп ойлойм, чогуу жашаганыбыз. Кинолордо бар го генерал болсо сержантка чыгыш керек биринчи деп.
Ошо жана айтпадым, студент кезинде үйлөндүк. Андан кийин далай башыбыздан оор турмуштар өттү. Сразу эле мындай турмушка жетип үй болуп машина боло калганыбыз жок. Ошон үчүн биз бирибизди түртмөк болуп турмушка көтөрүмдүү болуп экөөбүз бирибизди түртүп эр шаркак болуп жашап келген үчүн ошондой генерал болдук окшойт. Gel kayma gel. Bizim герой кана я? Энежка, Таташка, я вас люблю, чтоб вы не болели, чтоб путешествовали, чтоб Дастик не болел. Ой, чоң рахмат кызым. Рахмат. Göttü aralap, görüp kaldım ammalak. Kapat olgun gözdürüp, kara turdu caldırap. Mammalak, mammalak, ırdat dilim sağanap. Güldürüp koyçum mammalak. Молодец, молодец. Dilerim çok havada görsünler hem gene. Hadi lan.